Идеологиялык стратегияны иштеп чыгуу боюнча жумуш тобундагылар тарабынан ар кандай багыттагы сунуш пикирлер демилгеленүүдө. Алыскы Баткен облусунун Кадамжай районунун тургуну Абдунаби Назарбаев жумуш топтун мүчөсү катары идеологиялык багытты аныктаган документке улуттук каада салт, нарк, насель менен кошо ислам дининдеги баалуулуктар, сапаттуу билим чогуу камтылганда гана тарбия сиңет деген пикирде. Президентибиздин ушул улуттук идеологияга кайрылуусу өзү бул кыргыз элинин келечегиндеги мемеге кайдыгер эмесин билдирип турат да. Сөзсүз керек, улуттук идеология керек. Аны коомдун өнүгүү багыттары десек да болот, мамлекеттин өнүгүү багыттары десек деле болот. Ошол адамда качан гана каада салт, нарк, баягы кыргыздын нарктуулугу менен адеп иман чогуу болгондо гана бизди ички бириктире турган неме ошол адеп иман да. Документтин аталышын өзгөртүү боюнча да сунуштар кабыл алынууда. Улуттук идеология сөзсүз керек деген жумуш топтун мүчөлөрү документтин аталышын мамлекеттин багытын аныктай турган стратегия деген да сунуштар берилди. Ошол эле учурда идеологияны бала бакчадан баштоо керек деген да демилгелер көтөрүлүүдө. Бала бакчасынан, мектептен баштап, ошондой эле мамлекеттик кызматкер болобу, жөнөкөй кызматкер болобу, же чет өлкөдө иштеген мигрантыбыз болобу, бул мамлекетти сүйгөн идеология дайыма барып туруш керек. А мамлекеттик идеологияда албетте ата мурастарынан алган, ошондой эле макал лакаптан, ошондой эле биздин ушул баатыр баяныбыз бар, манас эпосунан алган. Ошондой эле биздин өзүбүздүн көз карашыбыздагы мамлекеттик идеология сакталыш керек. Учурда уюштуруу тобуна 80ге жакын сунуштар келип түштү. Буга чейин документ окумуштуулардын катышуусунда кеңири талкууланып, илимпоздор документке илимий негизге таянган сунуштарын берген. Жакынкы күндөрү жумушчу топтун кезектеги жыйыны өткөрүлөт. Нургүл Жумабекова, Азамат Кыдыр Токтоев, Ала Тоо 24.